Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда кайрымдуу бол калайык көрсөтүүсү. Бул чыгарылышта биздин ошол кайрымдуу бол коомдук фондунун негизги багыттары энени камтыганбыз. Бейиш эне таман астында деп, ушундай камтыган, ушундай жасаган иштерибизге Айзада энекебиз дагы кайрылган. Бул тагдыр өтө оор тагдыр. Мындай тагдырда биз кайдыгер карабайбыз энеке деп, энекебиздин көз жашын сүртүп, жанына келип, анан ушундай өтө оор муктаждыкта тургандыгын көрүп, биз карап тура албадык. Ошол себептен мына азыр бүгүнкү күндө биз турган жер Бишкек шаарынын Сокулук районунун Романовка айылында турабыз. Бул жерде сиздер көрүп турган ак өргөлүү болуу алдында турат, кубаныч алдында Кудай буйруса. 2015 жылы мына көрүп турганыңыздардай мына 2015 жылы 10 мартта үйүм өрттөнүп кетип, ошол учурда өрттөнүп кеткенден кийин ушу уулум ушу Москвага үй жок батирлеп калгандан кийин ушу Москвага кетти эле уулум. Ушу уулум кеткенден 2 айдан кийин артынан мен кеттим эле. Анан балама барып Москвадан көрүшкөндөн бир жумадан кийин баламды таппай калдым. Көрсө баламды нелегально документ туура эмес болуп, ФМС эмелер, полицейскийлер камап коюптур. Баламдын дос баласына чалып, бала ошо дос баласы экөөбүз полицейскийге барып сураштырсак, болбоду Захаровада, ошо департтага илип, ошол жакта жатса керек, департка илингендер ошол жакта болот дегенден. Ошо дос баласы экөөбүз барсак, ошо тизмеден ошол жактан чыкты да баламчы. Анан балама 15 000 рубль сурашты ошол жактагылар, орустар. Анан каякта мен өзүм барганыма бир жума болсо акчам жок. Ошо 15 000 таап баламды чыгаргыча 1,5 ай өтүп кетти. Ушу 1,5 айдын ичинде балам ошо сыста жатып калды да. Анан эптеп 15 000 таап 1,5 айдан кийин учуруп өзүм Москвада иштеп калгам. Анан кийин өзүм тиякта иштеп жүрө бергем. Анан бир 5 айдан кийин чалышты мага, эртерээк келиңиз биякта реанимацияга жатып калды экен депчи. Угар замат эле учуп келдим. Келсем балам Сокулук районунун реанимациясында кара көк болуп тартып, араң эле дем аябай шишип кеткен экен. Эч таанылгыс, мамалап ыйласа эми жанына отура албайт, жүрөгүм тилинип. А мен мындай болуп каларын кайдан билип турум, көрсө 2 бөйрөгүнөн отказ бериптир да. Анан ошол эле күнү эмеге апардык. Ал учурда дагы мына гемодиализ аппараты дагы аябай тартыш болгон учур экен. Ошол учурда Карла Маркс Ахунбаевага апарып суранып атып, эптеп бир аппаратына салып келдик. Мен ойлоп турмун, бир салганда эле балам айыгып кетет деп. Көрсө бул деген бул балама бөйрөк алмаштырмайын, ошол аппарат менен жашайт экен да, баягы мойнунан байланган иттей болуп эле буга зависимый болуп калат экен бул аппараткачы. Ошентип бир барып келди, экинчи жолу барсам дагы ыйлайт, реанимация жатып алып, мамалап мен апаргылачы деп. Эртеси күнү апаралык десек, аппарат жок, бир жума жатып калды. Бир жума аябай кыйналды балам. Андан бир жумадан кийин дагы апардык. Апаргандан кийин анан айтышты, мына ушундай бул деген гемодиализ менен жашайт, эми жумасына 3 жолу болот депчи. Ошондо гемодиализ аппараты 6 000, рекармону менен 7 000. Өзүм үйүм өрттөнүп кетсе, же үйүм жок болсо сата коеюн десем, же эчтекем жок болсо ошентип анан кийин бир эле Алла Таалама тиленип, дуа кылып, ыйлап сыктап ошентип анан Алла Таалам өзүнүн сүйгөн пенделери аркылуу себепкер кылып ушу калың калайык эли журтумдун жардамы менен барып жүрдүк, айланып кетейиндер. Мына көрүп жатсаңыздар, бизди таанып аткандырсыздар, мына баарыңыздар ушу бүт кыргыз эли журтум жардам берди. Өзүмөн бир сом чыккан жок. Ушу гемодиализине дагы, ушу операциясына дагы. Ошентип 1,5 жыл ушу гемодиализде 1 жыл 7 ай бардык да гемодиализге. Андан кийин мына монтип, банеримди көтөрүп алып, айла жок ушу жумасына ошондо 20 000ден кетип атты да башында. Ошондо тилемчиликке өттүм, айла жок. Баягы курнамызды артка калтырып эле эмне кылам, баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Балам тиякта чыркылап, апалап ыйлап атса, отура албайт экенсиң. Ошо коробкамды көтөрүп алып, ушу дордойдон баштадым. Ошо эли журтум ушу рахмат, алтындарым, Аллахым ыраазы болсун баарыңыздарга. Ушу эметип туура түшүнүшүп, акча салып атышты. Ушу
ушул кыйынчылыктан ушу эли журтум алып чыкты да ушу Аллахым аркылуу, чынын айтсамчы. Ошентип 1 жыл 7 ай жүрдүк гемодиализде. Анан 1 жыл 7 айдан кийин эмеге бардык. Тиги өкмөттүн квотасы менен жанагы квотасына илинип, андан тышкары $11.000 менен Турцияга бардык. Бөйрөгүмдү өзүм бермекмин. Өзүмдүн бөйрөгүм жарабай калып, мына улуу кызым да кошо барган бизди караган. Анан кызым берди да бир бөйрөгүнчү. 2017 жылы 17 июлда болдук операция. Операциябыз ийгиликтүү өтүп эле келгенбиз. Келгенден кийин 3 айдан кийин балам креатини көтөрүлүп, кайра ооруп калды да, көрсө вирусу көтөрүлүп кеткен экен да. Баягы диетада отуруп ичкен дарылардын баары күчтүү болупчу. Анан коркуп 9 ноябрда учурган былтыр. Мына 9 ноябрда азыр эми жакында 1 жыл болот балама. Балам эми өзүнүн өмүрү менен өзү кармашып атат азыркы учурда. Мен баламды бир эле Алла Таалама тапшырдым. Азыр 4 ай больницада жатты. Азыркы учурда квартирада Фатма деген сиңдим, Аллахым ыраазы болсун, Фатма сиңдиме ошонун үйүндө квартирада бекер жашап атат азыркы учурда. Ошо Стамбулдагы кыргыз эл журтума, ушу кыздарыма да рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Больницага чейин келишип, үйгө чейин келишип, суусун, акчалай да жардам берип атышты. Азыркы учурда жардам берип жатышат. Аллахым ыраазы болсун алардан. Анан ошо дарылар да аябай кымбат, чынын айтсамчы, 30 миңдик дары чет ай сайын. Күнү жумасына $100 салып атам баламачы. Тияктан да мигранттар жардам берип атышат. Анан дарылар да кымбат, ичкен суусу да кымбат. Айла жок, эмне кылам, анан дагы эле ушинтип карапкам көтөрүп алып жүрөм. Анан ошол минтип суперинфого да чыккам, мынакей. Жалгыз уулумдун операциясына акча чогултам деп тилемчилик кылып калдым деп. Эмне кылам, эми айла жок. Балам үчүн баарына барат экенсиң. Мен өзүм болсо 2 кыз, бир уулдун жалгыз бой энесимин. Жолдошум жок. Жолдошум өтүп кеткен 11 жыл болду. Ошол азыркы учурда мына кызым дагы 2 группа инвалид болуп калды. Азыр жакшы тың элек кызым да үйдө. 2 баласы бар, кичинекей. Балам болсо ошо Стамбулда дарыланып жатат. Анан эми Кудай кааласа, Кудайдан тиленип эле отурам, ошо балама, уулума Кудай кааласа ушул жылдын аягына чейин болот го. Жакында эле сүйлөштүм, балам менен вирус жок деп айтты дейт. Ошону угуп кичине кубанып олтурам. Бирок эми ушул жылдын аягына чейин болот, анткени креатини түшө дейт дагы дечи уулумдунчу. Анан ошо врачтардын көзөмөлүндө болгон жакшы болуп турат да магачы. Анан ошол кыйынчылык, кыйналып, монтип көтөрүп, банерим көтөрүп эметип жүргөн учурда, мурун ошо кыйналып жүргөн учурда ушу суперинфодон Азамат Байматовдун ушу номерин алдым да, ошол суперинфодон алып, ошо кайрылдым эле да, ошол кыйналып жүргөн кездечи, баягы тилемчилик кылып ыйлап кыйналып жүргөн кезде анан Азамат уулума чалдым, айланып кетейин балам, мен ушинтип кыйналып атам, сага жолуксам болобу, болгон документтердин баары бар, көрсөтөйүн. Бир эмес 2 көйгөй башымда бирдей болуп турат. Менин бир көйгөйүмдү чечип берчи, ушу чоңдор чечип бере албаган көйгөйдү сен чечип берчи, айланып кетейин. Батирлеп аябай кыйналдык. Уулума монтип тынбай эле акча болуп туруш керек. Бул оңбогондой акча. Азыркы учурда мына мисал үчүн ай сайын 30 миңдик дары ичип атса, жумасына $100 салып атам дегендей. Бул эми 1 группа инвалид, операциядан кийин деле өмүр бою 1 группа инвалид бойдон калат экен, өмүр бою дары менен калат экен да, чынындачы. Эми мейли дары ага деле кайылмын, мага главный балам сакайып кетсе, акча табылат, Кудай кааласа. Ошо анан ошо Азаматка кайрылып айттым эле да, ошо Азамат айланып кетейин, ушу батирлеп кыйналдык. Өзүм минтип баламдын дарысына ушинтип тилемчилик кылып жүрсөм, жок дегенде батирге төлөбөй кичине өзүм үйүм болсо жакшы болот эле десем, Азамат шаардан жолуктук. Азамат экөөбүз жолугуп, баарын документтердин баарын көрүп, эметип, анан аябай аяды да. Мен ыйласам кошо ал да көзүнөн жаш алып аябай ыйлап, Азамат да макул, Айзадеже, ыйлабаңыз, колуман келген жардам берем. Бизде азыр ушундай жардам сураган апалар көп. Очередке коеюн деди да. Ошо 1 жыл мурун очередке тургам. Мына Кудай кааласа, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошол очередим ошол күнүм да жетип, Азамат айткандар ыйлабаңыз. Айзадеже, сиз сүйүнө турган, кубана турганда күн келет дегендей, ошол күн мына аз калды, Кудай кааласа, ошо очередим жетип, мына үйүбүз көтөрүлүп калды, мына Кудай кааласа бүтүүнүн алдында турат. Ошол
биринчиден ушу Аллахыма аябай чоң ыраазымын. Мактоолор, шүгүрлөр болсун, тоболор болсун Аллахым ушу Азаматтай ушу уулду бизге мындай себепкер кылып, ушу бизге окшоп, мага окшоп кыйналган энелер менен ушу кыргыз калың калайык эли журтумдун ортосуна бизди көпүрө кылып берип койгон Аллахыма ыраазымын. Мен билбейм, Азамат балам болбосо мындай үйгө жетет белем же жетпей өлүп кетет белем, билбейм. Анан ошо Кудайдан тиренип олтурам, ошо биринчи очередте ошо орунда баламдын өмүрүн койгом. Ошо балам ушу Турциядан, Стамбулдан аман эсен сакайып келсе, Азамат балам ушу Ак Жолдо үйүбүздү бүтүрүп берсе, ушу уулум, кыздарым, неберелерим баары чогуу кирсек, ушул үйдө жашасак, батирлеп кыйналбай ушул үй өзүбүздүн үйүбүздө жашасак деген оюм бар. Ошол анан ушул учурдан пайдаланып ушу кыргыз калың эли журтума чоң ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Ушу балам менин башыма ушу бир эмес эки көйгөй башыма бирдей түшкөн учурдан баштап, ушу кыйынчылык түшкөндөн баштап ушул күнгө чейин ушу колдоп жардам берип келе жаткан ушу калың кыргыз эли журтума чоң рахмат. Ошол уулум кызым экөө операция болуп келгенден кийин ушу батирлеп аябай кыйналдык да. Анан ушу операциядан кийин уулумду ушундай бир комнатага өзүнчө ушундай условиясы бар үйгө караш керек болду да, мындай. Анан кийин ошондо үй таппай, батирлерди аябай кымбат болуп, этаж үйлөр да кымбат экен, аябай таппай кыйналып жүргөн учурда ошо Азамат уулум айтып калды: "Айзада эже, мен сизге үй таптым" депчи. Көрсө ошо Ак Тилек аттуу балам ошо Москвада иштечкен. Ошол бала ошо туңгучта бир комната үйү бар экен да, 3-үчүнчү этаждачы. Ошол үйүн ошо Азамат айтып түшүндүргөн экен менин акыбалымдычы. Ошентип айтса, мейли ошо бир комната үй бир жылча бекер жашасын, мейли эчтекесин төлөбөй жөн эле жашай берсин деп берген эле да. Рахмат, ошо Ак Тилекке да Аллахым ыраазы болсун. Чоң рахмат. Айланып кетейин балам. Айланып кетейин эл журтум. Ошо ак өркөлүү үйүбүз Кудай кааласа жакын арада бүткөнү турат. Ошо башымдагы эки көйгөйүмдү, ошо кыйынчылыктарыма ортоктош болуп келдиңиздер, ушул күнгө чейин кол сунуп жардам берип келдиңиздер. Айланып кетейиндер. Эми ошо сүйүнүчүмдү да кошо сиздер менен, сиздер мага ошо сүйүнүчүмө дагы ошо сиздер ортоктош болуп, Кудай кааласа ошо ак өргөлүү тойдо жолугушсак, ошо баарыңыздарды чакырат элем. Кудай кааласа келип менин сүйүнүчүмө да ортоктош болуп кетиңиздер. Айланып кетейин эл журтум. Мына ошентип биз да бүгүнкү күндө Кайрымдуу Бол коомдук фонду өз кучагына ушул көрүп турганыбыздай Айзада энекебизге окшогон канчалаган биздин кыргыз коомчулугунда эне көз жашы төгүлүп, алсыз энелер айласыз көчөдө ушул жакшы кыргызда сөздөр бар экен. Бул улуу аталарыбыз бизге чоң накыл кептерин калтырган. Ал аталарыбыз айткан кептеринде айтылат: ушул эне бул бала үчүн жанын бергенге даяр болуп, ушундай бир канчалык кыйынчылыктарга дуушар болсо дагы балам деп баласы үчүн жашоо өмүрүн арнап күрөшүп келген. Бирок ошондой күрөш жасап өмүрүн арнаган, ушул таттуу уйкусунан ойгонуп алып, өзү уктабай баласын уктаткан эне бүгүнкү күндө көчөдө ыйлап жүргөндүгү биздин жүрөгүбүздү оорутат. Ошон үчүн биз Кайрымдуу Бол коомдук фондунун негизи түзүшкө туура келди. Бул фондду биз өзүбүздүн эч кандай бир оюбузда жок эле фонд ачуу, бирок коомчулуктагы элдин суроосу боюнча, сунушу боюнча ушул нерсе келип бүгүнкү күндө кызматтабыз. Биз ушул Айзада эжекке окшогон эжекелерибизди камтып бүгүнкү күндө ондогон энелер өз үйүндө жашап жатат. Бирок ошол эле катар бизде кайрылуулар бүгүнкү күндө бир күндө 30дан ашык кайрылуулар бар. Андан тышкары канчалаган сунуштар бар. Бирок биз мүмкүнчүлүгүбүз жете албай аткандыгы кичине өкүнүчтүү. Анткени бизде чоң завод, фабрикабыз же болбосо бир куруп койгон башка бир имараттарыбыз жок болгондуктан кирешелүү булагыбыз жалаң гана
эл ынтымагы менен кайрымдуу мекендештер тарабынан четте иштеп ошол ысыкка суукка тоңуп күйүп мекендин кадырын билген, эл баркын билген мекендеш кыргыз деп күйүп жанган, эне көз жашы төгүлбөсө экен, акыретте Аллахтын алдында мен сооп таап калсам экен, жүзүм жарык болсо экен деген ушундай бир ой жүгүртүүлөрдү жасаган, ошентип жашаган биздин мекендештер менен иш жасап келебиз. Ошолордун катарында Айзада энекебиз бизге кайрылуу болгондо, мен алгачкы жолугушканда жүрөгүм ушундай сыздаган. Анткени бул тагдыр өтө оор тагдыр. Өзүнүн түнөйүн десе түнөгү жок. Баласынын аргасын таппай, ден соолугунан ажырап, көз жашы төгүлүп, өмүр менен өлүмдүн ортосунда алып урушуп аткан кезде эне көчөдө тилемчилик кылып, коробкамды көтөрүп көчөдө жүрөм, Азамат балам, мага ушундай үстүмдө жок дегенде бир көйгөйүм чечип үй салып берчи деген кайрылуусу мени ойлондурбай койгон жок. Ошол күндөн тарта энекебизди канткенде кубаныч тартуулайбыз, канткенде сүйүндүрөбүз. Биз жакшы ишти жасап бүгүнкү күндө жетишип калышыбыз керек. Эненин көз жашын сүртүп, бүгүн сооп таап калыш керек. Балким эртең кеч болуп калышы мүмкүн деген чакырыктарды жасап келдик. Бирок мен бул жерден ошол ыраазычылыкты да билдирип кетем ошол кайрымдуу мекендештериме, биздин аркабызда тирек болуп турган, күч болуп, дем күч берген, түшүнгөн мекендештер бар экен. Мына бүгүнкү күндө канчалаган энелерибиз өз үйлөрүндө жашап жатат. Ошон үчүн мынакей Айзада эжекебиз, энекебиздин дагы ыйлабаңыз энеке. Кудай буйруса, Буларды эстеп кетпедим, балам айланып кетейин сага жол. Кудай буйруса, энеке сиздин бул бүгүнкү күндө көз жашыңызды биз коомчулукта ушул ишти жасап, көз жаш бир кайгынын көз жашы болуп турган көз жашты биз күрөшүп, аракет кылып, мээнет эмгек кылып, кубанычтын көз жашын айландырыштын аракетиндебиз. Бирок бул аракеттерибиз чоң жыйынтыктар менен жыйынтыкталып атат. Мына Кудай буйруса, мына ошол көйгөйлүү маселеде үй жок, үй өрттөнүп кетип, мына көп жактарга кайрылып, маселе чечилбей ыйлап сыздаган эне бүгүнкү күндө жакынкы күндөрү өзүнүн үстүндөгү ак өргөйлүү болуп, ушул жерде той өтүп, жакшы мына ушул Кудай буйруса сүйүнүчүндө да тең ортоктош болобуз деген чоң үмүттөбүз. Ошондуктан кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эл эмес, биз таштабашыбыз керек. Эгерде кайсыл бир эне көз жашын төксө, көчөдө кайыр тилеп, ушундай бир тилемчилик кылып жүрсө, мен кайрылып айтар элем. Кыргыздын белдүү балдары бар, кыргыздын намыстуу уулдары бар, кыргыздын кыраан чыккан кыйын уул кыздары бар. Келгиле урматтуу мекендеш, бир келген бул жалганда мындай ишти жасасак, жасабасак да бул өмүр өтөт. Бул күндөр өтөт. Ушул энеге биз кылчайып карабай койсок деле биз өмүрүбүз өтө бермек. Бирок эсебинде биз канчалаган энени үйлүү кылып, кубандырып, сүйүндүрүп койсок, бул дүйнө акырет биз зыян тартпайбыз, пайдадан башка. Ошон үчүн бардык бир туугандар ушул бүгүнкү күндө бизге бир нерсе жетишпей тургандай. Биздин өлкөбүз өнүп өсүп кетишине ар бир кыргыз салым кош керек. Өлкөңдүн өнүп өсүшүн кааласаң өзүңдөн башта деген. Мен ушундай сөздөрдү терең карманып жашаймын. Мен өзүмдөн баштагым келди. Ушинтип өз энемди урматтап, сыйлап, кадырлап турсак, өз энебизди эле кубантып, сүйүнтүп, өз үй бүлөбүздү эле камсыздап, ушундай кылып бир жашаштыкка сүйүнүп эмес, мына ушундай энелерибизди камтып, элдин уулу болуп, ушундай бир жакшы кызматтарды кылып, мекен үчүн, эл үчүн жакшы иштер жасап өтсөк, аркабызда жакшы ийиз калат деп ойлойм. Ошон үчүн ушул ыймандуулукка, мээримдүүлүккө, кайрымдуулукка, боорукерликке чакырык кылабыз. Ушул сөзүмдү жыйынтыктап атып, ушул мен жалпы кыргыз мекендештериме ыраазычылык билдирем. Бизди татыктуу көпүрө катары көрүп, Кайрымдуу бол коомдук фондуна салымын дүйнөнүн булуң бурчунан байланышка чыгып колдоо көрсөткөн ар бир мекендешке ыраазычылык. Америкада жүрүшөт, Италияда жүрөт, Германияда жүрөт, бардык Казакстан, Россиянын бардык шаарларынан, деги эле дүйнөнүн булуң бурчунан чыгып, Азамат, сенин ушул кылган ишиңди биз жүрөгүбүздөн колдойбуз деп, колунан келген салымын кошуп, жылуу сөзүн, бата тилегин айткан ар бир тууганга ыраазычылык. Ушул көрүп жаткан болсоңуздар, мына урматтуу бир туугандар, мекендештер, бул бир кишинин ийгилиги эмес. Бул бир канчалаган мекендештин, кайрымдуу боорукер бир тууганыбыздын кол сунуусунун аркасындагы болуп аткан жыйынтык 2 жыл аралыгында 20 үй бүлөнү үйлүү, мына сиздер көрүп тургандай заңгыраган бардык шарты менен үйлүү болушуна себепкер болуп атабыз. Бул өтө кубанычтуу нерсе.
бирок бир четинен мекенибизде көз жашын төккөн эне болбосун. Эгер боло турган болсо тагдырга моюн сунуу, аргасыз моюн сунуулар бар экен, бирок ошондой учурда дагы бизге Кудай Таалам тагдырды жазат экен, бирок ошол тагдырга кайдыгер карайбы же карабайбы деген сыноо дүйнөсүндөбүз. Бирок кайдыгер карабай, эне көз жашын төкпөй, сый-урмат менен татыктуу жашоо өмүр сүрүүгө чакырып кылам. Биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Биздин деги эле өлкөбүздө муктаж болгон энелер болбосун. Эгер ошондой энелер болгон болсо, кайдыгер карап турбайлы. Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деп ата сөзү бар. Ошон үчүн биз намыстуу элдин уулдарыбыз. Эгерде кандайдыр бир көз жашын төккөн энени сиз дагы көргөн болсоңуз, төмөндөгү дарекке кайрылсаңыз болот. Балким кол суңгуңуз келип, кубанычына ортоктош болуп, ошол кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айландыргыңызга сиз да себепкер болгуңуз келсе, биз менен байланышта болуңуз. Биз сиздердин ортодо татыктуу көпүрө болууга аракет кылабыз. Улуу тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн эр манастын